Адамды акыркы сапарга узатуу маселесинде ошол адамдын пайдасыны караш керек, өзүбүздүн милдетибизди караш керек. Анын биз жок сыфаттарын айтып мактап, ал үчүн өкүрүп ыйлай турган болсо, анда аны кабырда периштелер азаптайт. Сен ошондой кыйын белең. Сен аларды багып жүргөн Раззак белең, рызкы бере турган зат белең. Сен тоо болуп кеткен белең деп ал адамдарды азаптайт. Кээ бир туугандарыбыз бар, урматтуу бир туугандар, өлүк чыккан үйгө барат дагы жаназага да катышпайт, бурчекте карап турат, саясат сүйлөп. Мындай деген нерсе болбойт да, силер кабырга паргыла жаштар, аксакалдар чайга кирели депчи. Өлүктү азыр кабырга коюп келип дасторконун үстүнө чай ичип, бардыгыбыз эт бөлүшөбүз дагы саясат сүйлөйбүз. Же дагы бир нерсени сүйлөйбүз. Каяктагы болбогон нерсени сүйлөйбүз. Ушул кылган ишибизден садака сооп болот деп ойлойбуз. Жаштары чуркап барат, кызмат барып бизге мал союш керек дейт. Мал союш керек эмес, кабыр казыш керек таксырып. Малды бардыгы сояп, шорбону бушуп күтүп отураттар. Кабыр качан бүтөт экен, кабыр даяр бекен депчи. Өлүктүн малынан мурас бөлүнбөй туруп жегенибиз, Алла сактасын урматтуу бир туугандар. Ошону түйүп алып үйлөрүнө көтөрүп кетет. Балдарын апарып туруп арам тамак жедирип атат. Арамдан тоңойгон дене дозокко гана татыктуу деп айткан пайгамбар алейхиссалам. Ат-тазияту иля саласата ям, тазия кыжалат болуп аза күтүү 3 күн болот. 3 күндөн ары аза күтпөйт. 4 ай 10 күнгө аза күтөт, өлгөн адамдын аялы гана. Киши өлсө, ошонун аялы жубайы 4 ай 10 күн аза күтөт. Үйүнөн чыкпай аза күтүү үйүндө болот. Башка адамдар аза күтпөйт. Биз аял эмеспиз аза күткүдөй аны. 3 күндөн кийин кадимгидей жашоо кете бериш керек. Урматтуу бир туугандар, инсандын жашоосундагы бул дүйнөгө келген учуру дагы өтө маанилүү учур. Жана бул дүйнөдөн кайтып кетип жатканы дагы өтө маанилүү учур. Себеби бала бул дүйнөгө келип жаткан учурунда ден соолугу сак болуп, дене мүчөсү толук болуп келүүсү бул өтө зарыл ахам нерсе болгондуктан адамдар ошол нерсени көп самап, көп үмүт кылып күтүшөттөр. Ал эми бул дүйнөдөн кайтып кетип жатканды дагы өтө зарыл маселе, себеби эмнени чогултуп алып кете турган болсо кабырда ошол нерсеге каралат. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кайсыл адамдын биринчи сөзү Аллах же ла илаха иллаллах болсо, жана акыркы сөзү Аллах ла илаха иллаллах болуп, ыйман келмесини Алланын атын айтып тили чыкса, Алланын атын айтып бул дүйнөдөн сапар тартса акыретке, ортосундагы күнөөлөрдөн суралбайт депчи. Демек келип жаткан учурда кандай баланы күтүп алды? Узатып жатканда кантип узатып жатты? Ушул эки маселени караганда биз акылыбызга салбастан, оюбузга салбастан, өзүбүздүн бир нерселерибизди карабастан, балки ушул учурда да келе жаткан учурунда кантип күтүп алуу керек эле баланы, жана кетип жаткан учурунда кантип узатуу керек эле көп көңүл буруш керек. Ошондуктан эң биринчи бала жашоого келгенде биринчи Алланын атын айта албаса дагы биринчи Алланын сөзүн угуш керек. Аллах деген сөздү угуш керек. Ошол үчүн сүннөт боюнча, шариаттын эрежеси боюнча төрөлгөн баланын кулагына төрөлөр менен азан, оң кулагына, сол кулагына такбир айтылуусу керек. Эмне үчүн? Себеби бул дүйнөгө келгенде биринчи уккан үнү, биринчи уккан нерсеси Аллахтын аты, Аллахтын чакырыгы, жашоодун эрежеси болсун. Азанды карай турган болсок, азандын ичинде адамдын жашоосунун эрежеси бар. Алланы улуктоо, пайгамбар алейхиссаламга ыйман келтирүү, андан кийин бактылуулук, динде экендигине намазга чакыруу, акырында барып кайра Аллахты улуктап өтүп кетүү. Ошентип оң кулагына азан, сол кулагына такбир айтылып, биринчи анын жашоосуна келгендеги үнү азан болуусу керек да. Ал эми сахаба радиаллаху анху жакшы көрөт эле, эң биринчи баланын оозунан кирген тамак бул пайгамбар алейхиссаламдын мубарак шилекейинен болсо экен депчи. Умму Сулайм радиаллаху анху төрөгөндө Анас радиаллаху анхуга ымыркай баланы берип айтты. Чуркагын пайгамбар алейхиссалам калпарыгынын оозуна курманы бир аз чайнап салып берсин. Биринчи баламдын ичине пайгамбар алейхиссаламдын шилекейинен кирген болсун депчи. Ошол үчүн бизде оозлантыруу деген барбы? Курманы чайнап берет го. Макул урматтуу бир туугандар, балдардын келе жаткан учуруну күтүп алуубузду биз мындайча айтканда шариатка ылайыктуу кылышыбыз керек. Ачуу нерсе менен күтүп алсаңыз балаңызды тосайтып,
анда балаңыздын жашоосу ачуу болот. Себеби аны күтүп алып жатканда сиз башкача күтүп алып жатасыз. Ал эми аны шариатка ылайык кылып, Алланы ыраазы кылып күтүп ала турган болсоңуз, анда демек Аллахты ыраазы болуп жашай турган жашоо берилет. Ошол үчүн эң негизги маселелердин бирөөсү болуп саналат адамды акыркы сапарга узатуу маселеси. Адамды акыркы сапарга узатуу маселесинде ошол адамдын пайдасыны караш керек, өзүбүздүн милдетибизди караш керек. Ал адамга биз эмне пайда жеткизишибиз керек жана биздин мойнубузда эмне деген милдеттер бар. Бир адам өлө турган болсо, биз ошол үчүн эмнелерди кылышыбыз керек. Жаназа маселесине байланыштуу, адам акыретке сафарга тартуу маселесинде урматтуу бир туугандар, адам акылына салбаш керек. Эмне үчүн? Себеби бунун кайтып бараткан азыр акыркы учургу сапарлары ушуга кылган мамиле туура эмес боло турган болсо, Алла сактасын. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: кайсыл адам өлгөндө артынан туруп алып бул жактагылар ыйласа, сен мандай элең, сен түгүндөй элең, сен тообуз элең, жөлөнгөн түркүбүз элең, сен кабырда аны азаптайт дейт. Аны бул дүйнөдө кыйнаганыбыз аз келгенсип, кабырда да азаптайлыбы? Кабырда да кыйнайлыбы? Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, жаназа маселесине, адамды маркумду акыркы сапарга узатуу маселесине көңүл буруш керек. Кайсыл жерде сүннөт болбосо, бидат болот. Баягы ойчулдар ойлоп түрдүү нерсени таба берет. Түрдүү болуп кетет. Ошондуктан баягы салттын, санаанын түрдүү болгону, бир эле өлкөнүн ичинде түрдүү болгондугу ал сүннөттүн жоктугу, ал шариаттын жоктугу. Себеби шариат бардык жерде бирдей кармайт. Багымдат намазыны бардыгыбыз 2 рекет окуйбуз. Эч бир өлкөдө жер жүзүндө 3 рекет окуй эле кечкин. Себеп сүннөт ошол бойдон сакталып турат. Сүннөт болгондо дүйнөнүн бардыгы окшош болот. Ал эми салт болгондо түрдүү болот. Салт каяктан келип чыгат десе, ойчулдар ойлоп табат. Муну мындай, ошол үчүн салттар заманбап болот. Азыркы замандагы учурдагы адамдардын салт деп кылып жаткан нерсесин карасаңыз, мурдагы мезгилдегилер окшойт такыр. Азыркылар таптакыр башка болуп кеткен. Мурдагы тойлор кандай болот эле, бүгүнкү тойлор кандай болуп жатат. Экөөнүн ортосунда такыр байланыш калбай калды, окшоштук калбай калды. Ошол үчүн бир адам бул дүйнөдөн кайта турган болсо, биз эмне милдеттерди аткарышыбыз керек, урматтуу бир туугандар. Бизге эң биринчи кылуудон ошол адамдын үй бүлөсүнө барып таазия айтуу. Таазия айтуу дегени кыйынчылык келди, мусибат келген адамга коңушулары, жакын туугандары барып, ошол үй бүлөдөн көңүл сураш керек. Көңүлүн көтөрүш керек. Эми пендечилик экен деп коебуз го биз. Эми пенде экенбиз, бул дүйнөгө келгенден кийин кайра өтөт экенбиз. Кайгырбагыла деп сүннөттө айтылган дуаларды окуп, аларга кичине сабырдуулукка таргып берип, эми бекем болуңуз деп, ошонун көңүлүн көтөрүп таазия айтып коюу бул сүннөт амалдардан. Биринчи биздин кыла турган ишибиз ушул да. Бирок таазияга баратканда жолдун жанынан эле жалган эле ырдап барса болбойт да. Же ичкериде олтургандар ыйлап олтурса да болбойт да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам тыюу салган: "Мен ниха алейхи узиба фи кабри." Кайсыл адамга жер үстүндө ыйлай турган болсо, сен түгүндөй элең деп өкүрүп, анын бир жок сыфаттарын айтып мактап, ал үчүн өкүрүп ыйлай турган болсо, анда аны кабырда периштелер азаптайт. Сен ошондой кыйын белең. Сен аларды багып жүргөн Раззак белең, рызкы бере турган зат белең. Сен тоо болуп кеткен белең деп ал адамдарды азаптайт. Ошол үчүн үйдүн ээлери кайсы бир адамдын башына ушул мусибат келип кала турган болсо, ал адамдар ушундай түшүнүш керек. Аллахтын каалоосу экен, жаратты, бүгүн алып кетти. Эми пайгамбар алейхиссалату вассалам айткандай: Аллах буга бир ушундай бир үй бергениң, мунун мурдагы үйүнөн жакшы болгон болсун. Бул дүйнөгү жашоонан жакшыраак жаннатта жашоо бергениң деп ага дуа кылыш керек. Ошол үчүн бир адамдын үстүнө мусибат келген убакытта ал адамдардын кыйкырып ыйлаганы болбойт. Ошондон пайгамбар сам нияхатан, же болбосо наухтан деп коет, өкүрүп ыйлаган жана ошого окшогон нерселердин баарынан тыюу салган да, андай кылбагыла депчи. Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын небереси кайтыш болгондо, дагы бир жолу Ибрахим баласы кайтыш болгон убакта пайгамбар алейхиссалам кылды, көзүнөн жаш акты да. Баланы кармалып жаш акканда сахабалар таң калды: Аллахтын элчиси, сиз нияха кылбагыла деп айтасыз, анан ыйлап жатасыз го дегенде, мен ыйлагандан тыйган жокмун.
жүрөк өкүнөт, кайгырат, кыжаалат болот, көздөн жаш чыгат, бирок ооздон сөз чыкпайт. Аллага инна лилла ва инна илайхи ражиун деген сөздү айтып, Аллага мактап айтабыз, маселе ушул дейт. Ошол үчүн шарият ыйлагандан тыюу салбайт, шарият кыжаалат болгондон тыюу салбайт. Шарият жок, туура эмес нерселерди кылгандан тыюу салат. Ошол үчүн биздин милдетибиз эмне кылыш керек? Барып биринчи ал адамга таазия айтып, ошол туугандарынын көңүлүн көтөрүш керек. Бирок таазия айтканда көңүл буруңуз махрам маселеси аралашып кетпеш керек да. Барып бирөөгө көңүл айтам деп, ал жерде эркек аялдардын аралашып кеткендиги бул болбой калат. Шарият тыюу салат. Макул, аялдарга көңүл айтсын, эркектерге көңүл айтсын. Андан кийин урматтуу бир туугандар, кийинки биздин ишибиз ошол адамды жууп, кепиндеп кабырга коюш. Барабыз жаназага биз эки максат менен. Бир жерде өлгөн болсо биз эки максатта барышыбыз керек. Биринчиси барып ошол жердегилерге көңүл айтуу, экинчиси эгер мүмкүн болсо мен ошону жубайын, кепиндейин, анан жаназасын окуп алып барайын. Болду, ушул эле нерсе. Демек кепиндеш, жууш, жаназа намазын окуп кабырга коюу биздин ишибиз. Өлүккө байланыштуу, ал эми тириктерге байланыштуу биздин ишибиз, аларга бир аз көңүл айтып коюш керек. Башка биздин ал жакта ишибиз жок, алардын бизге башка кыла турган иши жок. Ошол үчүн кайсы бир жерде өлүк чыга турган болсо, мусибат келе турган болсо, ошонун коңушуларга мустахаб амал болуп саналат да. Не кылыш? Тамак жасап, ошол коңушуларына баягы өлүк чыккан үйгө тамак киргизип туруу. Себеби пайгамбар алейхиссалам Жафар радhiyallahu anh кайтыш болгондо айткан: "Иснау ли али Жафара тааман." Жафардын үй бүлөсүнө тамак жасап берип тургула. "Кад жаахум ма яшгулухум." Буларды тамак бышыруудан алек кылган кайгы, кыжалатчылык келди деп, аларга тамак бышырып турган. Коңушулары тамак киргизип турган. Демек, урматтуу бир туугандар, коңушулары, жакын адамдар ошол жердегилер эмне кылыш керек? Алар кыжалат болуп атат, кайгырып болуп турат, эми тамак бышырганга, же болбосо казан асканга алар кыжалат, андан көрү булардын тамагына биз жардам берели деп, жардам берип турушту Ханафи мазхабта мустахаб амал деп айтышат. Бул Ханафи мазхабтагы мустахаб амал. Эми урматтуу бир туугандар, караңыздар. Биз бүгүн өлүк чыккан үйгө баратканда эмне максатта баратабыз? Биздин оюбузда ошол жерге таазия айтыш барбы? Же жаназа окуш барбы? Же кепиндеп жууш деген кайсы ойдо баратабыз? Кээ бир туугандарыбыз бар, урматтуу бир туугандар, өлүк чыккан үйгө барат дагы жаназага да катышпайт, бурчекте карап турат, саясат сүйлөп. Эмнеге барган элек ал жерге? Сиздин колуңуздан кичине жардам келсе, ошол адамга жаназа окуганга катышпайсызбы? Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, кайсыл адамга 40 адам, дагы бир риваятта 100 адам жаназа намазын окуп Алладан кечирим сураса, "Эй Алла, ушул адамды кечирип койчу" деп ошол адамга ортого түшүп шафаат жоло турган болсо, илля шуффи алаху, ал адамга шафааты кабыл кылынат дейт. Биздин жаназага барган максатыбыз ошол адамдын себебинен бизге мойнубузга милдет болгон жуушубуз керек. Демек, бир эки адам кирип жуат, калганыбыз күтүп турабыз. Жуундуруш бардыгыбызга милдет болуп калат. Эгер бир эки адам жуунбаса, бардыгыбыз күнөөкөр болуп калабыз. Андан кийин кепиндеп чыккандан кийин жаназага катышыбыз керек. Жаназага канча көп адам катыша турган болсо, ошончо көп ихлас менен дуа окуп, Алладан ошол адамга жардам сурай турган болсо, Аллах кечирет. Биздин ал адамга пайда бере турган акыркы ишибиз ушул жаназа намазын жакшыраак окуп, бир көбүрөөк адам катышып, Аллах Тааладан ошол адамга кечирим сурай турган болсок, Аллах Таала ал адамды кечирет. Дагы бир хадисте келет, 3 сап болуп тизиле турган болсо деп айтат. Себеп адам азыраак болсо да 3 сап кылып тизип кое турган болсо, эмне кылат? 3 деген сан бул көп дегенге кирет деп туруп, Аллах Таала ошолордун да шафаатын, ортомчулугун кабыл кылат. Ошондо урматтуу бир туугандар, биздин ишибиз жаназа намаз окуш. Жаназа намазын окугандан кийин кайта бере турган болсо болот. Эгер зарыл иштер бар болсо, кайтпай барып кабырга чейин алып барып коюу эң жакшы болот. Бир жолу Умар радhiyallahu anh сүйлөшүп олтурганда сахабалар менен Абдулла ибн Масуд радhiyallahu anh айтат: "Кайсыл адам кабырга жаназа окуп кайта турган болсо бир кыйрат сооп алат. Ал эми кайсыл адам кабырга чейин апарып жана көмгөнгө чейин катышкан болсо 2 кыйрат сооп алат" дегенде, "Охо, биздин көп кыйраттар өтүп кеткен турбайбы" деди. Охо, элдин көп кыйраттары өтүп кеткен турбайбы? Эгер муну эртерээк билгенибизде, бардыгыбыз эмнеге чейин? Кабырга апарып көмгөнгө чейин, койгонго чейин чогуу болот элек деп. Демек, кабырга коюу дагы бул биздин милдетибиз болуп саналат. Мындай деген нерсе болбойт да, силер кабырга апаргыла жаштар, аксакалдар чайга кирели депчи. Ошол үчүн уламалардын бардыгы, 4 мазхабтагы алымдардын бардыгы тыюу салат,
бардыгы макру тахрими деп айтат. Өлгөн адамдын үйүнөн кой союп тамак бышырып адамдардын жеши. Абдулла ибн Жарир радияллаху анху айтат: "Күнна наудду ал-ижтимаа инда ахлил байт." Өлүк чыккан үйгө чогулуп алып олтуруп, адамдардын чогулушуну жана санаата таам, ошол жерде тамак жасаганды күнна наудду минан нияха, биз аны эсептейт болчубуз. Бул нияха пайгамбар алейхисалам дагы кошок кошуп өкүрүүдөн тыюу салгандардын бир ичиге кирет. Бул нерседен тыйылган деп айтылган. Фатавай Аламгирияда айтат, Фатавай Хиндияда 3 күндүн ичинде тамак бышырып туруп ошону жерде жей турган болсо макру тахрими деп айтат. Бул макру тахрими деген маселе урматтуу бир туугандар ага чейин аткарганда. Кандай аткарганда, эгер мурасы болсо мурасын бөлүп бүтүп, андан кийин ошол үйдөгүлөрдүн бирөөсүнүн тамагын бышырып жей турган болсо, ошондо макру тахрими болот. Эми элестетиңиз урматтуу бир туугандар, өлүктү азыр кабырга коюп келип дасторкондун үстүнө чай ичип, бардыгыбыз эт бөлүшөбүз дагы саясат сүйлөйбүз. Же дагы бир нерсени сүйлөйбүз. Каяктагы болбогон нерсени сүйлөйбүз. Ушул кылган ишибизден садака сооп болот деп ойлойбуз. Бечара өлүктүн ээси аргасынан уялгандан союп жатат. Өткөндө бир жаназа болду. Менден сурап калды, кандай кылайын? Соёюмбу, сойбоймбу дейт. Сиздин күчүңүз жетпейт буга. Айылда дайындан олган ошондой өлүк чыккан жерге жетип бара турган бир канча адамдар бар. Жетип барат дагы сенин тууганың көп, сенин тууганың аз дейт да, эсептеп туруп эмне кылат? Ушунча коюп кел. Уяп кел. Жок болсо паланчыны алып кел, түкүнчүнү алып кел деп карызга алып келет дагы союп салат. 3 күн өтүп, анан 40-тыгы дегендер ошо 40-тыгысын бүтүрүп алгандан кийин анан сурайт. Сен ушунча карыз болдуң, мына магазиндан ушунча карыз болдуң, паланчы байкеден ушунча карыз болдуң депчи. Сен алган эмессиң, бирок карызсың. Эмне кыласың? Алып төлөбөй коесуң, анан төлөйсүң. Ошондо айттым, сиздин күчүңүз жетпейт буга. Бирок бир ооз айтып коюңуз, сойбогула. Мен 3 күн бүтсүн, өзүбүз анан кылабыз десек, макул болбоду. Союп салды дейт. 3 күндөн кийин алдыбызга 100 000 сомдон карыздап келип карматып кой дейт. 3 баласы бар экен, сен 100 000 сом, сен 100 000 сом, баланчага төлөйсүң дейт. Ошол адамдардын өзүнө айтыш керек да, төлө депчи. Биз ушунчалык уста болуп кеттик, бир адам өлсө, ошонун үйүнө барып чай ичкенгечи. Ошонун үйүндө эптеп бир нерсе кылып, төө сойдуруп, уй сойдуруп, кой сойдуруп, ошол жерден тамак жеп кеткенгечи. Жаштары чуркап барат, кызмат барып бизге мал союш керек дейт. Мал союш керек эмес, кабыр казыш керек таксырып. Малды бардыгы сояп, шорбону күтүп отураттар. Кабыр качан бүтөт экен, кабыр даяр бекен депчи. Мурас деген эмне? Өлгөн адамдын калган мүлкүнү, өлгөн адамдын калган мүлкүнү шариаттын эрежесинде бөлүштүрүш керек. Жубайга мынча, баласына мынча, небересине мынча, бир туугандарына мынча. Шариаттын мурас деген эрежеси бар. Ошолор бөлүнүш керек. Аларды бөлбөй туруп жесеңиз, анда сиз арамды жеген болосуз. Эмне үчүн? Бирөөдүн акысын уруксатсыз алып жеп аткан болосуз. Эгер балдардын ичинен 12 жашка жетелик боло турган болсо, жетимдин акын жеген болосуз. Куранда айтат, жетимдин акысын жеген инсан курсагына от жегенине барабар, эртең ал дозокко түшөт. Кантип жооп бересиз жетимдин акысына? Курсак тойгонго сүйүнүп ал жерде отурбаш керек. Ошол үчүн өлгөн адамдын үйүнө тамак киргиз деп айтып атат шарият. Ал кыжалат болуп атат, кайгырып жатат. Анын үйүнө кичине тамак киргизип, кичине карап тургула, аларга көңүл айтып тургула десе, биз тескерисинче барып туруп карызга батырып жеп чыгып кетип атабыз. Туугандары болсо андан алек болуп не кылып атат? Уялганында олтурат кээ бирлери. Эгер бир адам сойбой койсо, анан бардыгы сүйлөп баштат. Атасы өлгөндө кой сойгонго жарабады депчи. Туура, биз садака кылуудан тыюу салган жокпуз. Атасына садака кылсын. Өлүп кеткен адамга садака кылсын. Бирок 3 күн бүтсүн, мурас бөлүнсүн, бардыгы бүтсүн. Эми садака дегендин мааниси эптеп эле шорбо кылып жеп алса, тамагына, курсагына түшүп калса болдубу? Башка садака жок бекен? Келиңиз ошо садакасын садакаты жария деген. Иза мата ибну адама инқата анху амалуху. Адам баласы өлгөндө бүткүл сооптору токтойт. Болду, сен амал кылып атасың. Илля мин саласин. Бирок 3 нерсенин сообу келип турат, кабырда жатса да жетип турат. 3 нерсенин сообу ар дайым жетип турат. Караңыз, сиз ага бир жеп алсаңыз сооп болду. Макул 3 күндөн кийин кылдыңыз, башка күнү кылдыңыз. Эми бир адамды чакырып Куран окуду, дамла дуа кылып коюп атабызга дуа кылдыңыз. Анан токтонуп калды да. Ошондон көрө, ошол бере турган садакаңызды 3 күндөн кийин өзүңүздүн малыңыздан чындап атаңызды жакшы көрөсүзбү? Чындап туугандарыңызды жакшы көрөсүзбү? Өзүңүздүн малынан, алар жетимдердин малынан, алардын малынан эмес. Мурас бөлүнүп, бардыгы мүлктөрүн бөлүп бүткөндөн кийин өзүңүздүн малыңыздан анан садака кылыңыз. Алып келиңиз. Мешитке апарыңыз.
Медресеге алып барыңыз. Bir nese kuru beriniz. Oşonda janagı bayken menden suraganda ayттым да. Baribir күчүңүз жетпейт сиздин. Алар өздөрүн билгенин кылат. Себеби сени кирип ыйла дейт, эшти бар өзү билген кылат. Аралашсаң болбойт. Макул деди. 3 күн өтүп бүткөндөн кийин 3 күндөн кийин не кылып атат? Эми эмне кылып садака кылайын апама дегенде, жанындагы мешитте бир нерсе курулуп жатса, керектүү нерсе болсо килем салып бериңиз, же бир туалет караштырып берсе, караса туалет жок экен. Жаңы туалет баштап жаткан экен, ошол жака кишине жардам кылды. Эми ошол дааратканадан канча адам даарат ала турган болсо, ошонун соо бүт апасына жетип турат. Канча адам даарат алып намаз окуп жатат. Канчалаган давачылар ошол жерде барып даарат алып, ошол даараттан сүйүнүп жатат. Канча адам жүрөгү ыраазы болуп атат. Демек ушундай садака кылсак болот экен го. Жалпы эл пайдалана турган, ар дайым кала турган садака эң жакшы садака. Жалпы эл пайдалана турган, ар дайым кала турган садака кылыш керек. Ошондуктан бул исраф болуп саналат да. Макул эми бир адам үйлөнүп жатканда көбүрөөк чачып жатат, көбүрөөк иштеп жатат. Андай иштетпеш керек, андай кылбаш керек, эми эконом кылыш керек. Малды Алла бергенден кийин туура иштетиш керек. Бирок эми үйлөнүп жаткан убакта эми сүйүнүп жатам да берип коеюн да мына эч нерсе эмес. Макул, жарайт. Бирок өлүп жатканда эмне деп жооп беребиз? Өлүктүн малынан мурас бөлүнбөй туруп жегенибиз, Алла сактасын урматтуу бир туугандар. Ошону түйүп алып үйлөрүнө көтөрүп кетет. Балдарын апарып туруп арам тамак жедирип атат. Арамдан чоңойгон дене дозокко гана татыктуу деп айткан пайгамбар алейхисалам. Арамдан чоңойгон дене. Ошол үчүн келиңиздер бир туугандар, ушул өлүк болуп жаткан учурда ушуну кичине бир тартипке салалык. Эми анча-мынча адамдар баягы эт жеп үйлөнүп калгандар кыйналат. Бирок жалпы мусулмандар Алланын ыраазылыгын карайлык, баягы эт сагынгандардын ыраазылыгын эмес. Өлкө тараптан да ушул колдоого тартып, шарият менен жашагыла, исраф кылбагыла деген колдоо болуп жатат. Эми бизде эмне кылсын? Кылсаңар дагы силерге штраф болот деди. Ынабайла кылып атат да. Бирок урматтуу бир туугандар, бул дүйнөнүн жазасынан коркпосок, кабырда Алла сурай турган убак келет. Эмне үчүн мурасты бөлүшпөдүң деген маселелер келет. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, өлүктү акырга сапарга узатып жаткан убакта ошол үйдөн тамак ичүү 3 күнгө чейин макруh тахрими. Эгер мурас бөлүнгөн болсо, бөлүнө элек болсо, анда мурастын акысын жеп жаткан болсоңуз, мурас бөлүнө турган маселе боло турган болсо, анда харам болуп калат. Аны менен чочконун этин айырмасы жок. Жетимдин акысын жеген менен чочконун этин жегесин айырмасы жок. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, ушул нерсеге көбүрөөк көңүл буруп коюш керек экен да. Адам акыры сапарга кетип жатабы? Андан кийинки дагы бир нерсе урматтуу бир туугандар, элдер 3 күнгө чейин азап күтүлөт. 3 күнгө чейин кичине кыжалат болсун. 3 күндөн кийин болду, кыжалат болуп 1 жыл жүрбөңүз, токтотуңуз. Эми кандай жумуштарыңыз болсо, кадимгидей аткарып кете бериңиз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, 3 күнгө чейин чогулуп бир үйдө олтуруп аза күтүүнү Ханафи мазхабта уламалар жайыз, макул чогулуп аза күтсө болот деген. Бирок чогулуп бардыгы келип отурсун деген эмес. Чогулуп олтурса макул, кимиси келип отурду, макул элди келген туугандардын баары бир жолуп кетет экен дегенсен, Ханафи мазхабында аны жайыз деп уруксат берген. 3 күндөн кийин аза күтүүгө болбойт. 3 күндөн кийин баласы үйлөнө, үйлөп койсун. Кызы турмушка чыгып, чыгарып койсун. Маселе жок. Бирок аялы гана 4 ай 10 күн аза күтөт. Калган адамдар жашоо кадимгидей жашоо болсун. Эмне кылды? Бала атасын 3 күнгө эстейт дагы ошону унутуп калат. Ошондой эле урматтуу бир туугандар, ушу бир өлүк өлгөндөн кийин анан 3-түгү, анан 40-тыгы, 50-лүгү, жылдыгы, айттыгы болбойт. Мунун бардыгы урматтуу бир туугандар бидаты кабиха, макруха. Булар өтө катуу тыюу салынган шариаттагы бидат амалдар. Элестетип көрүңүздөр, айт күндөн бир күн болду баягы Арафа күнү деп коет. Арафа күнү адамдар, аксакалдар тизилип алып, баягылардын үйүнө өлгөн адамдар санайт. Паланчы өлгөн, түкүнчү өлгөн, түкүнчү өлгөн, түкүнчү өлгөн. Мына чекеден баштайлы да баарына Кур'ан окуп чыгалы. Бар буга Кур'ан окуп чыккандын бардыгынын мааниси бар го, заказ. Эртең келебиз, атаң өлгөн, билесиңби, унутуп кала деген сөз. Баарына кирип чыгат. Ал бирден заказ берип чыгат, анан эртеси күнү эми аксакалдар келип кетип сойбосом болбойт деп сойуп, анан сиздерди чакырып чай беребиз. Кече Кур'ан окуп кеткен, карыз кылып кеткенсиздер. Ал карыз болуп калды, эми кутулуш керек ошондон. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, кабырга чейин апарып, аны кабырга көмүп, ошол жерде Кур'анын окуп дуа кылалы да түз үйүбүзгө кетип калалы. Кайта анын үйүндө биздин ишибиз жок. Анын үйүнө келип алып бирөөсү калпак кийгизет, экинчиси дагы бир нерсе кийгизет. Ал шариятта болбогон нерсе. Эң негизгиси келип турган көңүлүн көтөрүп бир жакшы сөз айтыңыз. Колуңуздан келсе кичине тамак берип жардам берип коюңуз, болду. Ошол үчүн бул дүйнөгө адамдын келе жаткан күнүнү жакшы күтүп ала турган болсок, өмүрү жакшы өтөт. Ал эми кетип жаткандыгын шариятка ылайыктуу өткөрөлүк. Себеби ал адамдын жашоосу кандай болуп кетти билбейбиз. Шариятка ылайыктуу, Алла ыраазы боло турган болуп, жаназасын окуп, Алладан кечирим сурап, дуа кылып,
анан акырын узатып коелу. Андан урматтуу бир туугандар, бир адам өлгөндө бар го, 1 жылдан кийин эстеш зарыл эмес, же 40 күндөн кийин эстеш зарыл эмес, же болбосо аны ушу айт келгенде эстеш зарыл эмес, же туулган күнү келгенде эстеш зарыл эмес да. Ар күн сайын ала атаңыз болсо, тууганыңыз болсо, 2 рекет намаз окуп дуа кылып койсоңуз, ким тыйып атат сизди? Ким сизди андай кылба деп жатат? Зикир кылып дуа кылып коюңуз, хатмы Кур'ан өзүңүз кыла бериңиз. Ким сизди тыюу салып атат? Эч ким тыюу салган жок. Бирок көмгөн адамды көмүп, кайтып кабырстандан чыгып кеткенин унутуп калабыз. Башка темада сүйлөйбүз да. Бул дагы жакшы эмес, урматтуу бир туугандар. Анан кабырга барганыбызда бир үлгү алалычы. Мен да эртең ушул жерге келип калсам, менин дагы убагым бүгүн эртең келип калгандыр. Мен кандай акыбалда калам деп кабырга барганда бир адамды койгончо, анын кабырстандагылардан үлгү алыш керек. Менин дагы бара турган жерим ушул экен. Канчалык чоң үйдү жасабайын, канчалык жумшак машина минбейин, канчалык бай болбойн, бий болбойн, бирок менин местам ушул жерде экен. 2 метр ак кепим менен оролуп жердин астында калат экен мен. Андан көрө бул дүйнөнү курганча көрө, бул дүйнөнү жасагандан көрө ошол жерди жасайлы деген бир түшүнүк алып кайтыш бул сүннөттө талап кылынган нерсе. Аллах Таала баарыбызды өлүктү акыркы сапарга узатууну мындай шарият өлчөмүндө жүргүзгөнгө Аллах Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун.